Илимий мекемелер айтып атышат, быйылкы жыл ушул жалпы Орто Азияга, Казакстанга кургакчылык болот. Анын үстүнө биз деле агроном катары байкап, мен кечээ эле талаага барып келдим. Талаадагы нымдын көлөмү жок десе да абдан аз. Ошондуктан баягы кандай болгон күндө биз быйыл жыл аябай оор болот, кургакчылык болот деген шартка эмтен даярданышыбыз керек да. Кыргызстан жыл начар болуп калып, түшүм аз болуп калса, жана мамлекеттик резервдеги азык түлүк эч нерсеге жетпейт. Биринчиден алар ушунчалык бир жашырып такыр айтпайт. Айтпаган себеби бир аз да. Эми кыйын болсо бир айга жетиши мүмкүн. Ал эми биз бир жыл багышыбыз керек дейли, 365 күн. Ошондуктан ал резервге карабастан эмтен эле жаз келип калды. Ушул кургакчылык учурунда да кандай бир жакшы түшүм алабыз деген ишти биздин өкмөт, өзгөчө биздин Айыл министрлигибиз жүргүзүш керек. Анткени себеби биринчиден биз сууга аябай байбыз. Мына Борбордук Азиядагы суу ресурстарынын 70% мына ушул Кыргызстан менен Тажикстандын колунда. Бүт мөңгүлөрдүн баары бизде. Демек, жалпы саналганда суу кургакчылык болсо бизге жетиш керек. Бирок биз сууну туура пайдаланганын билбейбиз. Сууну агытып жиберебиз да жаппай. Анан суунун бир жарымы жана каналдардын жоктугунан жердин астына кирип кетет дагы, суу жетпей калат да. Анан экинчи биздин орубуз бар. Ушу кыйынчылык болгон жылдар биз коңшуларга дагы көбүрөөк сууну берип баягы коңшу эмесиңер деп бирдеме себептерин берип коебуз. Ушунун баарын токтош керек. Бизде болгон суунун баарын өстүрүп жумшаш керек. Анан сууну үнөмдүү жана туура илимий негизде биз пайдалансак, биз кыйынчылыктан чыгып кетебиз. Экинчи, мына биздин дыйканчылык институтунун окумуштуулары мына кургакчылыкка туруштук бере турган, мисалы, буудайдын, арпанын сортторун чыгарганбыз. Мындай сорттор бир 7-8 сорт бар. Кыйын жылдарда мисалы ошо жанакы кайрак жерлерде дагы 15-20 центтерден берген биздин сортторубуз бар. Мисалы, адыр, кайрак деген. Ал эми суат жерлерде дагы баягы кургакчылык болгон таасир этет. Ошондон да сактап кетчү мыкты сорттор бар. Ошентип илимдин жетишкендиктерин биз пайдаланыш керек. Анан сөзсүз мына дыйкандарга өкмөт, мамлекет жардам кылыш керек. Эмитен жана насия акча беребиз дегенин айтып мактанганына бир ай болуп калды. Эч кимдин колуна акча тие элек. Техниканын 90% эскирип бүткөн. Жана жер семчиш биз Өзбекстан менен сүйлөшүп алдык деген менен кагаз үстүндө экен 1 килограмм жер семчиш эмчек элек. Анан биз кантип кургакчылык менен күрөшөбүз. Ошондуктан быйылкы жыл биз дагы мындай уран көтөрүп, быйыл жыл кыйын болгон турат деп элге кайрылып, ошого карата биз ишибизди жүргүзсөк, биз быйылкы жылдан да чыгып кетишибиз мүмкүн да.